Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Мен слайдтарым көп, ошондуктан баягы кыска тоолотор жерлерин айтып берейин. Ошо мен өзүм профессионалдык тарыхчы эмесмин, бирок 10 жылдан бери ушу тарых илимдери менен жана ушу популяциялык генетика илиминин теориясын жана практикада колдонгон маселелерин изилдеп жүрөм. Анан бул менин Казакстанда досторум бар, эки досум бар. Ошол эки бала эле мен курактуу балдар ушул этногенез казаков, историко-генетический аспект деген ушундай илимий жыйындар өткөрүп, Татарстан, Башкирияга барышып, китеп жаздырып чыгышты да. Бул казактардын генетикасын өтө терең изилдеп, бүгүнкү күндө тарыхын ушул так илимий түрдө такташып атат да Казакстанда. Эми ошол эле ыкманы пайдаланганда мен бүгүн түрк көчмөн цивилизациясы популяциялык генетиканын көз карашында жана кең кол тарыхый маданий комплексин палео-ДНК инструменттери аркылуу изилдөө маселелерин коюп атканды кийинки эмес. Эми популяциялык генетикада жанагы Усман Ибраевич айтып кеткендей, биринчи адам бүгүнкү жер жүзүндө жашап аткан адам ушул бүгүнкү күндөгү генетиктердин маалыматы боюнча 270 жыл мурун пайда болуптур. Ал эми бүгүнкү күндө мондай гаплогруппалардын мындайча айтканда дүйнө жүзүндөгү элдердин санжырасы түзүлгөн да. Мисалы А00 деген бул гипотетический адам атанын гаплогруппасы да. Бул А гаплогруппасында элдер бүгүн Африкада бар дагы жашайт. Анан ылдый кете берет, мисалы могу Д, С, Е деген анын ылдыйраак азыр түшүрсөңүз. Мондай гаплогруппалардын карта мира, миграции түзүлгөн да. Жаңы эле айтып кетпедиби, кандай кайсы долбоордо ошо миграция процесси жүргөн. Мисалы Африкадан бардык миграциялар башталган. Ошол жанагы 15.000-14.000 жыл мурун эле тиги биздин Сибирдеги элдер Америка континентине өтүп кетти деп атпайбы? Ошондон карасаңыздар, могу С гаплогруппасы, Н гаплогруппасы таандык жана Q гаплогруппасына таандык элдер ошол замандарда эле наркы континентке Беринг кысыгы аркылуу же Кайыр аркылуу өтүп кетишкен да. Ал эми жалпы могу түрк элдеринин централдык гаплогруппасы бардык түрк элдеринде бар гаплогруппа бул R1A гаплогруппасы болуп эсептелет. Бул адам 16.000 жыл мурун 16.000 жыл биздин эрага чейин деп атат. Ошондо 18 жыл мурун жаралган адам дейт да. Бул Борбордук Азиянын бир территориясында кийинчерээк такталып айтканда көбүнчөсү азыр рулерак эметсеңиз. Мына бүгүн ушул R1A1 гаплогруппасындагы элдердин мына санжырасы бул Америкадагы, Европадагы башка генетик учёный ошо гаплогруппа көрсөтсөк, именно индикатор артына ошону көрсөтсөк. Мына могу R1A1 гаплогруппасында адам 16.000 жыл биздин эрага чейин деп атат. 18.000 жыл мурун жаралган адамдын мутациясы. Бул мутациясы атадан балага өзгөрбөй өтө берет да. Ошондуктан бул мутация бунун тукумдарынын бардыгында бар бүгүнкү күндө. Бул кайсы элдер бүгүнкү күндө? Мына значит бир 4500 значит 6,5 жыл мурун бир адамдан бул эки тармакка бөлүнгөн, көрдүңүздөрбү? Западноевропейский эме бөлүнгөн. Бул жерде могу германиктер деп коет, ошол калктар бүгүнкү күндө жашап аткан калктар жашайт. Экинчи тармагы мына 3700
жыл дейт, 5700 жыл мурун биз могу Батыш Европадагы, Централдык Европадагы көбүнчөсү славян элдери менен ушундай бөлүнгөндө Европа муну алып коюшуна. Демек, ушул R1 гапа группасынын бул мутациясынын бир бөлүгү Европаны көздөй таркаган, ошо 5700 жыл мурун, а бир бөлүгү болсо Евразиялык ветканы түзгөн да. Бул Евразиялык ветканы түзгөн адамдар бүгүнкү күндө кимдер? Бул Z93 деген мутация менен белгилеп койгон. Ушул мутациянын багы бир атадан тараган балдары бул 3500 жыл мурун ушул мутациядагы адам пайда болуп, жана анын тукумдарынын баардыгы бүгүнкү күндө кимдер деп жазышып атат. Бул могу жерде бизде мен Кыргызстандан 3 бала тапшырганбыз эфти жеринеге. Мына Кыргыздардын өзүнүн ошол дүйнөлүк санжырага орду бар, мына кыргыздар. Анын жанында дүйнөдө азыр айтып коебуз жөөктөрү, ашкенази лейлик жөөктөрү. Жана кара калпак, кара чай, башкир, татар, казактардан да бар. Жана түрктөр дагы көптөгөн ушул түрк тилдүү элдердин өкүлдөрү бар бул жерде. Андан кийин арабтары, аднанит арабтары жана Индиядагы жанагы брахмандар ушул топко кирет да. Булар менен биз мына 5000 жыл мурун бир атадан тараган эл деп айтсак болот да. Кийинки эмен берип койсун. Эми ушул Z93 эмеси мутациясынын эмеси миграциясын көрсөтүп атат да. Бул палеоархеологиянын результаттары менен мисалы могул түндүк Кара деңиздин түндүгүндөгү археологиялык комплекстерди казганда алардын сөөктөрүнүн палео ДНКсын казганда, анан кийин Андронов бул биздин Минусинский котловинадагы сөөктөрдү казганда ошол Андронов тагар таштык эмесине маданиятына таандык сөөктөрдү казганда мына ушул Z93 деген мутацияга таандык кишилердин сөөктөрү болуп чыгышкан. Андан кийин Монголияда хундардын багы царский мүрзөлөрүн казганда ошол жактан дагы ушул Z93 деген мутациялар чыккан, сактардан да чыккан. Демек бул байыркы ошол доото жашаган 5000 жыл мурун жашаган элдердин сөөктөрү да ошолордон табылып чыгып атат. Бул миграциясы мен жана айттым бир бөлүгү могу Z280, M458 деген бул Европаны көздөй жылышкан элдер бүгүнкү күндө могу Европанын Скандинавиясында жана Англияда дагы ушул элдер жашайт да. Андан кийин могу жерде миграцияны көрүп атасыңар, бул Андронов эрасында бир миграция болгон. Жакынкы чыгышты көздөй, түштүктү көздөй да. Мына ошол элдер Каспийден дагы өтүп Индостанга, Индияга өткөн жанагы арилер деген бул ушул элдерден болот да. Андан кийин много прото-иранский, анан Митани деген бул дагы миграциялар бар, аны үйдө дагы түшүндүрүп берем. Мына бүгүнкү күндө ушул R1A1 гапа группасынын Z93 ушул түрк элдерине таандык ушул мутациясына таандык концентрациясы. Мына Кочкул жери бул эң көп дегени да. Мисалы Кыргызстанда R1A1 Z93 мутациясына таандык элдердин саны бир кыргыздардын санынын
63%-дан көбүрөөк, 70%-га көбүрөөк пайызы Кыргызстандыкы ушул мутация түзөт да. Андан кийинки эң жогору көрсөткүчтөр бул могу Афганистан территориясында пуштундар да бар да. Андан кийин Енисейдеги ошол Хакас жана Алтайдын элдеринде көп. Анан могу башкир татарларда дагы концентрация чоң болот да. Бирок ошол эле убакта азыраак концентрацияда 5-10%, 10-15%да Турцияда. Так, бул, по-моему, значит, Сирияда, Багдадда, бул араб өлкөлөрүндө бир 10-15%ды түзөт да. Бул Ближний Восток деп коет, Египетке чейин бар да. Кийинки эмени берип койсуңуз. Эми бизде бул биздин кыргыздар анализ тапшырган кыргыздар, бул жерде менин дагы анализим бар Кыргызстандан, ошол R1, A1 группасынын ушул мутациясын тааныш да. Кийинки мисалы акыркы жылдары Турциядагы баягы Кай улусуна, баягы түрк, Осмон түрктөрү ошол улуудан кеткен болчу да, миграция болуп, ошол улууларынан жана бүгүнкү күндө ушул Осмон династиясынын мындай прямой наследниктери бар да, тирүү. Ошолордон дагы ДНК алганда, алардан дагы ушул R1, A1 мутациясына таандык эмелер чыккан да, калган группа. Демек бул жалпы ошол Осмон түрктөрүндө бул ген жаткан деп айтсак болот да. Кийинкиси эми Түркиядагы түрктөр менен кыргыздардын генетикалык аталыш байланышы кандай? Бул атайын программаларды түзгөн генетиктер Semargo.me деген сайтта бар. Ошого биз мисалы мен 4 Турциядан 5 түрктүн анализин 3 кыргыздын анализи менен ошол эмеси ДНК-сын салыштырганбыз да. Булар канча жылда бир атага барып кошулат деген информация берет таблицада. Мисалы, могу жерде булгур Кыргызстандын булгур уусунан Тыным Сейиттен дагы бир өкүлү, дагы деле булгур уусунан бирок башка веткасынан бул жерде айтып атат 322 жылда булар экөө бир атадан тараган деп атат да. Демек биздин Санжырадагы информациядагы бул жерде такталып атат. Ушу булгунун багы булгу уруусу атасы ушул 322 жыл мурун бир атадан тараган. Анан булар менен байланышыбыз түрктөр менен 3610 жыл мурун биз Осмон түрктөр менен бир атадан тараган деген информацияны берип атат да бул жердечи. Кийинки слайдтан өтсөк. Эми мен казактар менен кыргыз, казак, ногой, татар, карачай ортосундагы генетикалык байланышты. Бул жерде деле кыргыздар менен ушул калктардын ортосунда 3810 жылда бир атага кошулат экенибиздин далили көрүнүп турат да. Кийинки эми биздин Аднанит араптары жана Ашкенази жөөттөрү жана кыргыздардын генетикалык аталыш байланышы кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө генетикалык данный боюнча могу жерде 3 Ашкенази жөөттөрү бар, мынакей бул 3-өө. Анан кыргыз дагы деле жанагы булгун кыргызы жана бул жерде мен. Бул булгулар менен менин байланышым, бул кыргыздын эки канатынын байланышы 1773 жылда бир атага кошулуп атат да, эки канат. 10 канатты жана сол канат. Ал эми ошол эле маалда Аднанит араптары деген булар кимдер? Аднанит араптары деген бул бүгүнкү күндө алар арабтар Кахтанит, анан Аднанит деп бөлүнөт да. Бул Кахтаниттер бул чистый семит арабтар, ошол жактын илгертен бери жердеп жүргөн арабтары. Алар
арабтардын бир 80%-ын түзөт. Ал эми аднанит араптары бүгүнкү күндө бир 10%, 15%-ын эле түзөт, бирок булар баягы Мухаммед пайгамбар чыккан Курайш уруулары жана Бану уруулары мына ушулар аднаниттерге кирет да. Демек бул аднанит араптары семит элдери эмес экен. Булар ушул Эр-1 А1 гафла группасына кирген элдерден болуп чыкты. Ошол эле убакта мынакей Ашкенази деп коет, алар бүгүнкү күндө еврейлердин, бул жөөттөрдүн 15 миллион еврей бар болсо, ошонун 80%-ы Ашкеназ еврейлери болот. Ошолордун дагы бир 80%-ы Ашкеназ Левит тобуна кирет да. Бул ошо Ашкеназ Левит тобунда Эр-1 А1 ушул Z93 түрк калптарына мындай таандык гапла группа, аларда көбүрөөк болот да. Бул Ашкеназ деген кайдан келип чыккан да, мисалы азыр ылдыйраак эметейин. Эми бул мен жалпы түрк элдерин жана Ашкенази арабтардын баягы мындай таблицасын түзгөн да, генеалогиялык таблицасы. Эми бардыгы жалпысынан мына көрүп атасыңар 5570 эң эле өйлөнкүсү 6000 жылда бир атага барып кошулуп атат да, мындайча. Кийинки эми байыркы түрк санчыларында өзгөчө Оғуз намети түрк элдери Нух пайгамбардын 3 уулунун Жапас деген уулунан таралат деп айтылат да. Бул Тооратта жазылган. Анын урпактары мына Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тубал, Мешек, Фирас деп аталат. Мына эң кызыгы мына Гомер да, бул кемер. Бүгүнкү күндө кемер деп бизде могу кыргыздар таанган кемер курдун эле аты калды да, элдин аты калган жок. Бирок ошол элдер, кемерлер кимдер? Бул тарыхта жанагы кимерийцы деген, как раз таки жанагы Кара деңиздин түндүгүндө жашаган байыркы скифтер да, кимерийцы. Ошолор ат жабдыктар менен баягы белгилүү болгон элдер болуп, ошолордон бизге кемер кургалган элдер да, мындайча айтканда. Мына ошол кемердин Ашкеназ деген баласы болот. Бул эми мен ассириялык жазууларда Ашбуза деп жазат да. Бул Оғуз деген сөздүн эле этнонимдин болушу мүмкүн деп көп тарыхчылар айтат. Чынында эле Оғуз, менин оюмча бул Ша Оғуз деген маанидеги элдин аты ушу Тоорада жазылган болушу мүмкүн деп эсептейм да. Анткени Ашкеназ еврейлери мына ушуну баягы урпактары деп айтып жүрү, ошондуктан Ашкеназ еврейлери болуп калышканга аларчы. Алар семит эмес, ушул Ашкеназдын потомоктору болуп ДНК-дагы эметип атат. Кийинки бул жерде мен баягы ошол Тоорадан эмне үчүн бүгүнкү күндө ушу жөөттөрдө дагы, арабтарда дагы ушул түрктөргө таандык ген, башкаруучу ген болуп калган деген суроого бул байыркы Тоорат жазуусу да жооп берип атат да. Анткени ал жерде жазылат мынтип. Нух ойгонгондо мынтип жазылат да. Симдин темирине алкыш Жапас өлүшүн жайып, Симдин чатырларына көчүп кирсин. Канаан болсо буларга кул болсун Нух деп айтылат да. Бул деген баягы Жапастын балдары Симдин баягы үйүнүн чатырына кирсин, ошолорду башкарат деген мааниде Тоорада дагы чечмелениптир да. Кийинки эми түрк элдери менен бүгүнкү күндө биз кайсы убакта, кайсы доордо биз кыргыздарды, түрктөрдү бул арабтар менен, аднанит арабтары жана
жөөттөр менен байланыштыра алабыз. Анткени биздин тилибиз бөлөк, алардын тили семит тили болуп кеткен, биздики түрк тили болуп атат да бүгүн. Эми Шумер генетикалык байланыш мындай болуп атат да. Бул эки элдин биз Ибрахимден, Авраамдан тараган элбиз деп айтат да. Эгер тарыхка биз көз чаптырсак, Ибрахим пайгамбар, Авраам 2200 жыл мурун биздин эрага чейин жашаган. Демек 4200 жыл мурун жашап аткан адам болуп атат да тарыхтагы. Биздин аталар bir 4600-4200 ушу жылдын тегерегинде кошулуп атат. Демек кыргыздардын аталары, булардын аталары менен ошол доордо генетикалык байланышы далилденип атат да. Кийинки эми белгилүү шумеролог могу Самюэль Крамер, мен бунун китебин абдан кызыгуу менен окуп чыктым. Ушул Ибрахим пайгамбардын ата-бабалары байыркы шумерлер менен тыгыз генетикалык байланышы бар деген чыгарган да. Ал эми шумерологиянын пионери болгон немис окумуштуусу Юлиус Опер шумерлердин тили байыркы туран тили болгон, азыркы түрк тилине окшош болгон деген тыянакка чыккан. Бүгүнкү күнгө чейин шумерлердин генетикалык байланышын табуу тарых илиминде чоң проблема болуп келген. Ал эми түрк элдеринин Аднанит араптары жана Ашкенази жүйөттөрү менен илимий деңгээлдеги ДНК аркылуу байланышы бул проблеманы чечет деген ойдомун да. Анткени бул илимий деңгээлде проблема чечилип атат да, биз доказательство бар да. Эми Шумер менен кыргыздардын кандай биздин Манаста, башка жерлерде байланышы таап чыктым да. Мисалы шумерлерде Самюэль Крамер айтат, шумерлер өздөрү могу эң башкы шаарын, бул Ур деген шаарда жашаган, башкы шаар Ур шаарын алар өздөрү Урум деп атачу экен да. Эми бүгүнкү күндө Манаста карасаңыздар, балык оозунун анасында Оторкан дастаны башталганда эле кырын болгондо, урум болгондо, уулу өлбөгөн урумда жок, кыз өлбөгөн кырымда жок деп баштайт да. Демек кыргыздар биз байыркы доорду, эң байыркы доорду айтарда биз ошол кырымды, урумду айтып келген эл болгон экен да. Кийинки мисалы Жусуп Мамайдын вариантында Манаска Чыйырды апабыз талдап болгон кезде жолборстун жүрөгүнө, анан сумуруктун көзүнө талдап болгон экен да. Мына ошондо ак балта Чыйырдыга сумуруктун көзүн алып келип берет да. Ал жерде мынтип айтат: кулунум Чыйырды, ороздатан барчактан катып жүрөм мен муну. Атабыз опсуз зор экен, теңдешкен бенде жок экен. Капкайдагы кишилер учураша келиптир. Сумуруктун көзү деп, буурусу жок көзү деп, Урум шаардын барчасы Ороздуга бериптир дейт да. Демек Манастын чоң атасына Урум шаарынын падышасы сумуруктун көзүн берип жиберген экен да. Демек кыргыз деген урум менен эл кайдан баштап ошол доордогу байланышы бар экендиги биздин эпосто таптак жазылып турат да. Кийинки эмеси, эми мен кийинки маселелерди баягы Манас эпосуна байланыштуу жер ушул Таластагы Кең-Кол маданий комплекси жөнүндө айтып кетейин деп атам да. Бул генетика менен тыгыз байланышы бар да бул жердечи. Мисалы бул Манас ушул Кең-Кол Талас шаары, анан ошонун тегерегинде жайгашкан. Бул жерде эми бага тарыхый комплекстер өтө чоң концентрацияда жайгашкан да. Кийинки эмени берип койсоңуз, бул атактуу Кең-Кол 7 төр деп биздин Жусуп Мамай айткан жери. Кийинки
биринчи изилдөөчүлөр мына Бернштам Александр Натанович 27 жашында ушул кең кол тарыхый комплексин ачып, маданиятын ачкан киши экен. Кийинки эми бул катакомбалык түрдөгү баягы казуулардын баардыгын биз бүгүн кең кол маданияты деп бул дүйнөлүк тарыхка белгилүү. Мына кийинки бешик чыккан кээ бир кыргыздын мына хан дооруна таандык жүйөк көйнөк чыккан ошол убакта эле ошол жерде жашагандар Кытай менен мамилелери болгондугун айтылат. Эми могу жерди мен өзүм тартып келгем. Бул жерде карасаңыздар өтө чоң концентрациядагы мөзөлөр бар да. Ушул жер Манас эпосунда кийинчерээк дагы айтам. Бул жерди кең кол ата бою деп коет да. Эмне үчүн кең кол ата бою дейт? Анткени биздин аталар жаткан ой. Анан баягы кеч бир аз моундай казуу иштерин жүргүзүп карьера казып баягы башташканда билбегендер жана бияктан сөөктөр чыккан көптөгөн. Анан бул иштер азыр токтотулду да, көп жолу барып ошолор менен сүйлөшүп кийин. Эми мына жанагы айтып өткөн бул Минусинский котловинадагы мөзөлөрдү касканда ошо Андронов ташкы маданияттарына баягы таандык эмелерден ушул бир А1 гапла группасына таандык болуп чыкканда буларда тюркский эмеге кийинки мына ошол жерде мына 9-10 останканын 9-у Р1 А1 гапла группасына таандык болуп чыккан. Анан буларды салыштырганда мына бүгүнкү күндө жашап аткан 65 кыргыздын ДНКсына өтө жакын болгондо жана алтайлыктардын ДНКсына жакын болуп чыккан. Эми булар мындай жыйынтык жазып атат да, бул түштүк алтайлыктар жана чаншандык кыргыздар булар менен бул кыргыздардын аталары булар менен бир тууган болгон, бирок булардын тикелей насилдери эмес деген баягы жыйынтык жазып атат да. Кийинки могу Тарим бассейнинде табылган мумиялар, булардын дагы ДНКсын текшергенде ушул Z93 мутациясына R1A1 гапла группасы табылган. Кийинки эмеден эми мен ушул эме менен айтарым, бүгүнкү күндө маселе палео ДНК ошол кең кол маданиятындагы сөөктөрдү ДНК аркылуу эгерде изилдесе, ал жерде көптөгөн доорулор бар да. Биздин эрага чейин 7-жылынан баштап, 7-жылы биздин эранын 7-жылы ошол доорулорду жакшылап аныктоого, ал элдер кимдер болгон, бүгүнкү жашап аткан элдер менен кандай генетикалык байланышы бар, мына ошол суроолорго жооп тапсак болот да. Эми бул жерде баягы ошол кең кол эмесинде мисалы мен байланышты биздин жакынкы чыгыш менен азыр генетикалык байланышты көрсөттүм. Эми кең кол маданиятынын кандай эме менен жакынкы чыгыш менен маданий байланышы бар. Мына мисалы бул чийин таш, мен бул Темирбек агай менен да барганбыз чогуу бул жерге, ошол жерде сүрөттөр. Мына бул сагдийская письменность, жанагы еврейлер илгери жазган арамейский письменность менен жанагы арабтар сирийский письменность менен тейптеш письменность да. Бул тиги ошол жакынкы чыгыштан келген письменность десек болот. Эми кийинки эмеде мисалы түрк-рум жазуулары, жана Орхон Елисей жазуулары дагы бүгүнкү күндө окумуштуулар тарабынан бул жазуулар дагы ушул сагдийский
жазуу менен тектеш даже ушу сагдийский жазуудан бөлүнүп чыккан деген тыйнактарды айткан окумуштуулардын жыйынтыктары бар. Кийинки эметсин мынакей сардиялык жазуу менен түрк жазууларын салыштырганда мына ошол таластагы жазуулар монтаждар кийинки эмеде эми кызыктуу нерсе мондай ачык таштагы баягы жыгач табылган. Бул жерде дагы кызыктуу убагында румдар табылып атат да. Бул Орхон талас жазууларына дагы, Инсей жазууларына да окшош эмес. Бирок кийин баягы Чикаго университетинин профессору Норман Голд тарабынан бул Хазардын жазуусу, хазарлык түрктөрдүн жазуусу катары баамдалып, бул салыштырылганда, ошондо Хазарияда бул иврит тилинде кат жазып, анан ылдый жагына биз визировать этип коебуз го, ошол сыяктуу мен окудум деп ушул рум менен жазып койгон да. Кийинки эми маселе бул ушул эле территорияда бир жакшы эме бар да, Кулан-Корук деп коебуз, менин айылымдын эле үстүндө. Бул шаар Кытайдын тарыхчысы Баньгу жазган жыл баяндамасына маалыматка шайкеш келет да. Ошол Баньгунун эмесин шаардын баягы Чичи Шанюйдун шаардын жөнүндөгү маалыматты окуганда мен баардык шайкеш жерлерин таап бердим да. Азыр кийинки эметсеңиз, мисалы могул эмелер Баньгунун жылнамасын алай, Чичи Шанюйдун шаарынын дубалынын түбүндө тегеретте чоңкур жер казылган. Бул дубалды салдырып жер казууга 500дөн ашык кул күчтөрүн иштеткен жана 2 жылдык убакытта салган деген маалыматтар бар да. Аз кайра видео кылсаң. Могу жерде мен дубалдын так үстүндө турам бүгүн. Ылдый жагы чындыгында казылганда бул эми канча гектар жерди эметет, бул чоң чет да, мындайча караганда кийинки Кулан-Корук шаарчасына жетпей бир нече ирет дубалдар салынып жана чоң арыктар казылганда мындай көп иреттүү коргоо системасы жөнүндө да Баньгу кеңири жазат. Кийинки Кулан-Корук шаарчасына жетпей бир нече ирет жана дубалдар, арыктар, бул дагы арык казылганда бул өтө чоң арык. Бүгүн дагы деле ийистери бар. Кийинки мына бунун Кулан-Коруктун түндүк жагы тоо менен кыркасына ушундай таштар менен салынган. Кийинки мындай таштар бар да. Дагы кийинки эми эң кызыктуу жери бул Кулан-Корук шаарчасы Баньгунун жылнамасына жазылгандай түндүк тарабынан күнгөй тоо системасы менен жабылса, түштүк тарабынан бир нече рет коргонуу фортификациясы системасы болгон. Мисалы арыктар, дубалдар жана жыгач. Бул фортификациялык шаар коргоо ыкмасы ошол убактагы Рим империясы тарабынан кеңири колдонгон. Кулан-Корук мындай фортификациясы бар бир гана таласта эмес, Борбордук Азияда жалгыз шаар десек болот бүгүнкү күндөрчү. Эми кийинки эмеде Баньгунун жылнамасына маалыматка ылай Кытай аскер коалициясы Чичинин шаарынын жанына келгенде шаардын башкы дарбазасынан калкандарын балыктын терисин элестетип турган кылып түзүлгөн 100дөн ашуун аскер чыккан деген маалымат бар да. Ошол негизинде тарыхчылардын арасында бул аскерлер биздин заманга чейинки 52-жылы Карладагы Рим Парфян согушунан туткунга түшкөн Крастын легиону болушу мүмкүн деген тарыхчылар гипотеза түзгөн да. Анан 2015-жылы Джеки Чандагы ушул таластагы болгон биринчи талас согушу жөнүндө фильм тарткан. Бул фильм аябай кассовый, популярный фильм болду 2015-жылы. Буга чоң эмелер бар. Я уже заканчиваю, Городище Актөбөдө ушу жөнүндө эле айтып коеюн. Бул городище кийинки слайд берип койсоң.
ушул городищенин расположениясы Манас эпосунда мына Жолборс атанын сарайы Чоңополдун боюнда Кең кол ата оюнда Алмалуу булак Шумкарташ ашык түшчү жолунда үй тигилүү туручу кең таластын жолунда. Географикалык жагынан ушу Ак Төбөнү, Манастын Ак Сарай катары точно ушул жерде айтат да. Эми бул шаар чагында изилдөө бул чоң илимий маселелердин бири болот деп ойлойм. Рахмат.